Жумабай көчөсүнөн жалпы узундугу жолдун 1 чакырым, кеңдиги 18 метр. Туташтырып фондунан болуп атат. Ооба, түшүндүм. Сиздер менен көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Онадырда эмне проблемалар бар экенин мен жакшы билем. Мына Хамит мырза менен бир 3-4 күн мурун дагы келип кеткем, түнү дагы. Өткөндө президентибиз өзү дагы көргөн. Бул жакта мен президент менен тиги учак менен баратып, ошо Онадырды көрүп өткөн. Үйлөрдүн баарын, проблемалардын баарын шаарды көргөн өткөндөчү. Көчөбүз билесиздер, курулуш иштери жүрүп атат. Анан Онадырдын көчөлөрү абдан начар. Бул чоң жолдогу мындай аягына чейин барып келдим өткөндө мен. Аябай акыбалы начар жолдун. Ошондуктан биз азыр мына баштап атабыз. Эң жакшы сапаттуу жол курган компанияны алып келдик. Мурдагыдай эптемей жол болбойт мындан кийин. Анан бул жактагы жолубуз бар. Спорт залыбыз кандай азыр? Спорт залыбыздын да проектин даярдап атабыз. Анан мектеп боюнча билесиздер, маалыматыңар бар, а? Мектеп бар, анан Хамит мырза бир парк боюнча дагы планыбыз бар. Андан сырткары бир жеке менчик мектеп дагы куруу боюнча планыбыз бар. Ошондой 2 мектеп, спорт зал, анан бул жолдорубуз. Үчүнчүдө мына бузулуп турган үйлөрдүн компенсациясы боюнча биз өткөндө эжекелер менен жолукканбыз да силер менен бул жерде. Аз убакыт калды. Биз уже трансформация жерлерди уже бүткөнү калдык. Анткени баягы үлүштүн ээлерин чогултуп, жерди трансформация кылып, кайра документ иштерин бүтүрүп биз нөлдөн баштадык, чынын айтканда. Нөлдөн баштап чогулттук анын бардыгын. Бирөөсү Россияда, бирөөсү башка жакта чогултуп, өкмөткө мен Бишкекке 2 жолу барып келип сүйлөшүп, анан кийин силерди дагы мына үй бузулгандан нааразы кылбай, жакшынакай кылып жер берип, сиздерди дагы мындай мамиле менен, сүйлөшүү жолу менен, диалог менен, силердин ыраазычылыгыңар менен чечебиз. Президентибиз турукташтыруу фондунан 1 миллиард 200 миллион сомдой акча каражатын Ош шаарына бөлүп берди. Ошо Ош шаарынын жолдорун оңдоп, адамдарды капа кылбай, жакшынакай кылып иштейли деп биз өзүбүз сурап, мына өткөндө эл менен жолугушкандан кийин каражатты бөлүп берип, четинен жолдорду жасап баштадык. Ушул жолдун аягына чейин чыкканга мен мындай аракет кылабыз, колдон келишинче. Жакшынакай болуп эл менен сүйлөшүп иштешебиз. Жолубузду баштайбыз. Amin. Yaxshilikka bo'lsin. Yaxshilardan yaxshi nom qoladi deydi. Bu butun umr bo'yi qoladigan ishlarni qilasizlar. Sizdan umidimiz katta. Mana bir necha yildan beri bizni shaharchaga hech kim qaraymagan bunday. Endi mana buni buyog'iga endi mana qaraymiz deb yaxshi gaplarni qildingiz. O'sha gaplaringizni shu amalda oshirishda Alloh taoladan ko'p narsalarni tilab qolamiz, nasib qilsin. Ben-sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsin, uy-joyingizda tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimizga tinchlik, osoyishtalik bersin. Sizga ulug' ishlarda qilishlikda Alloh taolo madadkor bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan. Allohu akbar.